Salam dostlar. Hoş geldiniz menin kanalıma. Menin kanalım jana men Zuzu Kaçıyevamın. Bugünden başlap menin kanalıma жаңы format kirgizip жатам. Bu Dilmayek dep atalat. Dilmayek degen emne? Dilmayek degen суроо жооптун негизинде bir adam menen pikir almaşуу. Menin stуденттериме ушундай видеолор abdan пайдалуу болот деп ишенем. Ошондуктан кош келдиңиз. Дагы лайк басканды, комментарий жазганды, суроолорду бергенди, катталганды же жазылганды унутпагыла. Макулбу? Мындан ары дагы менин каналым өнүгүп өсө берсин деп сиздерден колдоо күтөмүн. Mına vakit geldi. Dilmayegizdi başlayız. Eğer istesenizdер, menin kanalımda Tuğandar degen videom var. Al jakta сүрөттөн menin tuğandarımды көрсөтүp сөздөрдү үйрөнгөнбүz. Бүгүн бактыга жараша менин эжем мени менен бирге Стамбулда. Мен андан Dilmayeg алганы чечтим. Кош келиңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Bu menin ejem аты Венера. Эми biraz өзүңүз жана тааныштырып кетсеңиз менин угармандарыма. Зуз айткандай, менин атым Венера. Мен 45 жаштамын. Кыргызстанда жашайм. Үй бүлөм бар, 3 уулум бар. Жакшы. Негизи эмне иш кыласыз? Биз үй бүлөбүз менен чакан иш кылабыз деп айтсам болот. Ал кандай десе, буйрутма алып, анан төшөктөргө каптарды, жазыктарга сырттарды жана шейшептерди тигип сатабыз. Ошондой эле Түркияга келгенде үй текстилдерин ала кетип, алып барып клиенттерге сатабыз. Кызыктуу ишиңиз бар экен, э? Негизи Түркия сизге эмнеси менен жагат? Бир нече жолу келдиңиз да? Ооба. Биринчи эле абасы жагат деп айта алам. Анткени бир эмес, бир нече деңиз Түркияда бар. Ошондо деңиздин абасы бул ден соолукка аябай эле пайдалуу да. Ошондой эле мөмөлүү, ушунчалык мөмө чөмөсү жагат. Кайсы гана убакытта келбей, жайындабы, жазындабы, күзүндө дээрлик бардык убакта ар кандай түрлүү мөмө жемиштер бар да. Түркиянын бир нече шаарына да бардыңыз. Айта кетпейсизби, кайсы шаарлары сизге өзгөчө көңүлүңүздү бурдуңуз? Ооба, негизи көп жолу Стамбулга келип эле кайра кетип калчумун. Бул сапар Түркиянын түштүк жагында көрүп кеткенге мүмкүнчүлүк болду. Анан бир нече шаарында болдум, мисалы Мерсинде, Анталияда, Бодрумда. Үчөө тең жакты деп айта алам. Анткени эмне үчүн дебейсиңби, үчөөндө тең деңиз бар экен. Жер ортолук деңизди көрдүм, Эгей деңизин көрдүм, мага ушунчалык жакты. Кубанычтабыз, сизге жакшы эле болду. Негизи иштен тышкары дагы англисче, орусча биз хобби деп коебуз. Ошондой бир жакшы көргөн жумушуңуз барбы? Ооба, албетте. Ал бардык адамда бар. Мисалы бирөөлөр сүрөт тартканды жакшы көрөт, ошондон кубаныч алат, рахат алат. Бирөөлөр музыка жаратканды жакшы көрөт. Мен болсо мисалы китеп окуганды жакшы көрөм. Аябай көп китеп окугам жашоомдо. Ошондой эле тамактарын түрлөп жасаганды жакшы көрөм. Саякаттаганды жакшы көрөм жана тил үйрөткөндү жакшы көрөм. Сон нерселерди жакшы көрөт экенсиз. Менде атлас сыяктуу бир чоң карта бар да. Ошол карта менен көрсөтүп бербейсизби, кайсы өлкөлөргө барып, кайсы шаарларда болуп кеткениңиз? Макулбу? Мейли. Жүрүңүз анда. Венерочка, жана мен айтып аткан картам мына ушул жерде илинип турат. Азыр сиз Кыргызстанды таап, анан Кыргызстандан кайсы өлкөлөргө барганыңызды айтып бериңиз, макулбу? Ооба. Мен саякаттоом бала кезимен эле башталган деп айтсам болот. Мектепте окуп жүргөн кезде эле, ал кезде Советтер Союзунда бүт Советтер Союзуна кирген өлкөлөр үчүн Арктик деген пионер лагерь бар болчу. Анан ошондо эле саякаттоом башка өлкөгө башталган да, 13 жашымда элечи. Мына биздин Кыргызстан, кичинекей өлкөбүз. Англисче жазылып турат. Кыргызстан. Сиз кайсы шаардансыз? Биякта көрүнбөйт го, Бишкектин жанында, э? Бишкектин жанында, Токмок. Түндүк болуп калат да, Кыргызстандынчы. Анан жакынкы өлкөбүз Өзбекстанда болгом, Казакстанда болгом,
ошол жана Артек деп айтпадымбы, Украина, Караган, Крымда, Симферопольда, ошол Кара деңиздин тегерек четинде болгом да, Ялта шаарында болгом. Ошо Украинанын бир нече шаарын көргөм. Анан кийин уже чоңойгон кезде ошо Орусиянын бир нече шаарына барып келгем, Монголия жагына. Кызыл, Красноярск деген шаарларында болгом Орусиянын. Ошондой эле ошону менен бирге Түркияга бир нече жолу келип кеттим. Жана Түркиянын түштүгүн быйылкы келгенимде көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Жана ошондой эле Кыргызстандан Малайзияга баргам. Малайзиянын Куала-Лумпур, Борбор шаары. Ошондой эле Филиппинде болдук. Филиппиндин Борбор шаары Манилада, андан ары эс алганда Миндоро аралына барганбыз. Бул Филиппин аралдары жердин түбү го, я. Ошол жакка чейин барып келдиңизби? Бир аз ошол жөнүндө кооруп берсеңиз кандай болот, я? Макул. Анда чай ичпейликпи? Мен чай коюн, чай даярдайын, анан чай ичкенче сиз айтып бериңиз. Сонун болот. Чай караңыз, чайдан алыңыз. Рахмат. Ошол саякаттап келген Филиппин аралдары абдан кызык болуп турат. Бир аз ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, аябай филиппиндиктер меймандос болот экен, ушунча карапайым, жөнөкөй экен, миллиондоп саналган калктуу эл экен. Ошондой эле 7000 аралдан турган өлкө экен да. Ушунча аралдарга бай экен. Анан ошол Филиппинге барганда ак кумдуу пляждарды көрүп келдик. Суунун алдындагы балыктын нелеген түрлөрүн, рифтерди аралабай көрүп келдик. Ошолордун баарын өз көзүм менен көргөндө ушунчалык табигаттын сулуулугуна суктанат экенсиң да. Ошондой эле биякта биз жебеген, Средняя Орто Азияда биз жебеген, биз көрбөгөн мөмө жемиштердин түрлөрүн көрүп, даам сызып келгенге мүмкүнчүлүк болду да. Өзүнчө эле бейиште болгондой болуп калган го. Анан жана сиз айтып кеттиңиз да, тил үйрөнгөнү жана үйрөткөнү жакшы көрөм депчи. Анан негизи сизче, сиздин оюңузча тил үйрөнүү эмне үчүн маанилүү? Ооба, тил үйрөнүү маанилүү экен. Анткени бул өзгөчө азыр 21-кылымда деп атпайлыбы? Элдин баары эле саякаттап калды. Анан сен барган өлкөнүн тилинде, ошол элдин тилинде учурашканды, рахмат айтканды, бир-эки нерселерди сураганды үйрөнүп алсаңар аябай жагымдуу болот экен да. Анан өзүбүзгө да жеңилирээк болот экен башка өлкөдө болгон. Рахмат. Мен эле элестетип атам, бир чет өлкөлүк бирөө эле мага кыргызча сүйлөсө эле аябай кандай сезимде болот. Кээ бир менин студенттерим сүйлөп калганда кыргызча, биз жалаң гана практика кылабыз. Аябай ичим толкунданат да, ушулар кыргызча менин тилимде сүйлөп атат деп. Жакшы. Анан жана китептерди да айтып кеттиңиз го, жакшы көрөм деп. Чан угармандарга мүмкүн сунуштайттырсыңыз. Кайсы китептерди сунуштай аласыз? Ооба, азыр китептер ушунчалык көп, окуйм десек, интернет булактарында көп китептер жөнүндө айтышат. Бирок мен ойлойм, эң биринчи эле ар бир адам баласы окуп чыга турган китеп бул ыйык китеп да. Ал миңдеген тилдерде чыккан, жана кыргыз тилинде да бар, жана башка тилдерде да бар. Анан ошондой эле биздин Кыргызстанда белгилүү жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Ошонун дагы китептерин окусаңар аябай пайдалуу болот дейм. Рахмат, чоң рахмат. Анан ошол менен дагы бир ой келип атат менде. Сиз угармандарга бир каалоо тилек айтып койбойсузбу? Бул Дилмаектин сонун бүтүрүш үчүн да. Рахмат. Не демекчимин? Тил үйрөнгөн албетте оңой отоң иштерден эмес, бирок үйрөнгөнгө мүмкүн. Бир аз аракет кылсак эле үйрөнөбүз. Ошондуктан тил үйрөнгүлө, багыла. Мындан ары дагы Түркияга келелек болсоңуздар, кош келиңиздер Түркияга. Кыргызстанды көрөлүк болсоңуздар, Кыргызстанга кош келиңиздер. Ошондой каалоолорум бар. Чоң рахмат, чоң рахмат. Бул менин каналым жана менин студенттерим үчүн эң сонун практика, эң сонун диалог, эң сонун Дилмаек болду. Сизге дагы үйгө аман-эсен учуп жетип барып калышыңызды тилейбиз. Рахмат.
Esleymin oşol kündü, Üygö siz kelgen tündü, Jılmayıp olturgansız, Al günü çoğulganbız. Oşol gün